дааватка чыккан инсандын колунда тесбеси, оозунда тасбихи болот. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Сиз чыкканга чейин эшиңизди тыгылап тасбих айтып турат. Вама ана минал мушрикин, мен мушрик эмесмин, ширк кылуучу эмесмин. Эгерде сиз ширкке бара турган болсоңуз, качандыр бир ширкти жасап койсоңуз, ошону эскертүүчү болуп келдим. Жүрүңүз кагылайын бир тууганым мени менен мечитке, Аллахтын үйү болгон жерге деп чакырганы барат. Бул кимдин эмгеги? Бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын. Жана пайгамбарыбызга чейинки бардык пайгамбарлардын эмгеги. Ошол пайгамбарлардын чыйырынан, эмгегинен баскан дааватчы ал адамдардын эң мыктысы. Аддуатхум хайрун нас фи дунья вал ахира. Дааватчы деген ал дүйнөдө да, ахиретте да адамдардын арасынан Аллах Таалага эң сүйкүмдүүсү жана мыктысы. Далил Али Имран сүрөсүнүн 110-аятı. Açın kitebinizde.